Мен бирок бул таң калдым да ошо 2 күндөн бери ошо экс президенттен ден соолугу жөнүндө канча киши кайрылуу кылып, кайгыруу кылып, кабатыр болуп, президенттин Сооронбай Шариповго чейин кайрылып атат да. Мен ошолордун аң сезимине, адамгерчилигине рахмат айтат элем да. Анан кээ бирлер ушундай кара басып турган адамды каралап, давалап, жамандабаган жан дүйнөсү жарды адамдарга мен наалат айталым да. Кыргыз кыянаттыкка же болбосо кырсыкка кабылган адамга кыянаттык кылган эмес. Буну кыргызчылык дебейт, буну чыккынчылык дейт. Чыккынчы. Андай абакта жаткан адамды, камакта жаткан адамга ал жазасын алып атат, анан жамандашка канча негиз бар. Кыргыз өмүрүндө кырсыктаган адамга кыянаттык кылган эмес. Бул киши өзү мындай ден соолугу боюнча айтты. Мен ден соолугу боюнча арызданбайм деди. Мен суранбайм деди. Эми ал киши бул айтты, мен эчтеке суранбайм деди. Эгер мен бөтөн жерде өлгөнчө өз мекенimде өлгөнүм артыктуу көргөм дейт. Мисалы мен бир нерсени айтып коеюн. Өткөндө киргенде ал айтты, ушу мен акыркы жолу Орусияга барганда орус президенти мени Сочиде калганымда суранган дейт да. Мен ошо Сочиде курортто калганча мен Кыргызстан түрмөсүндө отурганым артык деп өзүм тандап алгам ушул жолду деп айтты. Анан кийин менен түрмөгө өзүм суранып алып отуруп алып, анан түрмө мындай экен деп арызданганым туура эмес болуп калат деп. Бул мага жан дүйнөмө мындай жакын келбей турган нерсе. Мен канчалык менде ушундай неме кылбасын, мен бирок акыркы күнүмө чейин күрөшөм деп да. Акыркы күнүмө чейин күрөшөм деп анан кайраттуу.